Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Меримдүү жана райымдуу, таза жана кудуреттүү болгон Аллах Тааланын атын атап сөзүбүздү баштайбыз. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бардык мактоо, бардык даңктоо бир гана Кудайыма таандык. Себеби дегенде Аллах Субхана ва Таала бардыгыбызды жаратты, баарыбызга рызкы берди, баарыбызга ден соолук берди. Мына ушул жерге келип отурабыз. Канчалаган мактоолорду айтсак дагы Аллах Таала аздык кылат. Ал эми салават жана саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон пайгамбарлардын султаны Мухаммад алейхиссаламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына боло бермекчи. Бардыгыңыздардын бүгүнкү жума күнүңүздөр мубарак, берекелүү болгон болсун. Ушул жерге кандай тилек максатта келген болсок, ар бир койгон кадамыбызга Кудай Таалам чексиз соопторду жазсын. Жума намазды өтөп, кайра кетип жаткан мезгилибизде ар бирибизден пендечилик кылып кетирген күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам кечирсин. Күндөрдүн эң бир улуусу, мына ушул улуу күндө сиздер менен бизди жолуктурган Алла Таалага мактоолорду айтып, зикирлерди айтып, бүгүнкү баяныбызды баштайбыз. Бүгүнкү баяныбыз ушул балдардын тарбиясы туурасында болмокчу. Үй бүлөгөгү балдар, өзүбүздүн кошуна колоң, негизи эле бардык балдардын тарбиясы туурасында болмокчу. Тахрим деген сүрө бар Кур'ани Каримде. Мына ошонун 6-аятында айтат Аллах Субхана ва Таала өзүнүн сөзүндө: "Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха". Эй Мухаммад алейхиссалам, сен үй бүлөңдү намазга буйругун деп Аллах Таала буйрук кылган пайгамбарыбызга. Бардыгыбызда балдар бар. Демек, балдарды биз дагы намазга буйрушубуз керек. Намазга буйруп, вастабир алейха, жана ошол нерсеге сабыр кылгын дейт. Намазды үйрөтүп, намазга буйруп, анан аркасынан сабыр кыла турган болсок, ошо сабырдын берекеси менен Кудай Таалам балдарыбызды мына ошол намазга алып келет да. Андан кийин дагы бир аятта айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара". Ыйман келтирген момун мусулман бир туугандар дейт. Ыйман келтиргендерге кайрылып Аллах Таала айтат: "Ыйман келтирген, Аллах Тааланы бир деп билген, пайгамбарыбызга ыйман келтирген момун мусулмандар, силер өзүңөрдү биринчи тозок отунан сактагыла" дейт. Анфусакум дегенде нафсиңерди, өзүңдү өзүң биринчи тозок отунан сакта. Биринчи өзүң ыйманга кел, өзүң намаз оку, өзүң үлгү бол үй бүлөңгө. Андан кийин үй бүлөңдү тозок отунан куткар дейт да. Демек, бардыгыбыз биргеликте үй бүлөбүздү эмне кылышыбыз керек экен? Жакын туугандарды тозок отунан куткарышыбыз керек экен. Кыяматта эртең мына ошол тозокто таштар, адамдар кадимкидей күйө турган убакта, мына ушул убакта күйө турган болбосун, тозок отунан куткар деп Аллах Таала бизге ушундай буйрук берди. Чынында эле биз коомубуз жакшы болбосун дей турган болсок, мамлекетибиз жакшы болсун дей турган болсок, үй бүлөдөгү балдардын тартибине, адеп ахлагына абдан жакшы көңүл буруш керек. Үйдө ата-эне үлгү болуш керек. Ата-эне үлгү болуш керек. Өзү намаз окуп, өзү орозо тутуп, өзү жалган айтпай, мындай атабыз үлгү болуш керек да. Анан ата-энелер өздөрүбүз бирөө телефон çalsa,
мен үйдө жок деп айтып турса, атабыз өзү жалган сүйлөп турса, анан баласын кантип жалган сүйлөбө деп айта алат. Ошондуктан ата эне үйдө үлгү болуш керек. Ата эне өзү кыйшайып бир нерсеге тоюп келип алып турса, тамекисин чегип турса, насыбайын атып турса, анан баласына кантип арак ичпе деп айта алат. Кантип тамеки чекпе деп баласына эскерте алат. Кантип насыбай атпа деп баласына айта алат. Демек, биринчи өзү ата эне үлгү болуш керек үйдө. Ата эне үлгү болсо, балдар жакшы болот. Силер ойлогула, мен бир $1 миллион калтырып койсом, же бир жакшы 2 этаж үй салып койсом, балама калтырган белегим ушул болсун деп. Балаңа калтырган эң жакшы белегиң сенин берген тарбияң болот. Ал сен $1 миллион калтырып койгонуң, 2 этаж үй салып койгонуң, кыяматтага сен жооптуу болосуң, балаң жооптуу болбойт. Макулбу? Ошол себептен ата эненин эң жакшы берген тарбиясы, таалими бул балага берген тарбиясы болот да. Эң жакшы берген белеги бул балага берген адеп ахлак. Апа деле ошондой үйдө, апа дагы жакшы болуш керек. Мына азыр бардыгыбыз эле маршруткаларга чыгып атабыз. Көчөлөрдө жүрөбүз, башка нерселерде. Мисалы, аркасынан карап кетип атсаң, кадимкидей эле бир эркек кишидей эле көрөсүң да кээ. Бирок алды жагын өтсөң аял киши. Кадимкидей эле шым кийип алган, 50-ге чыгып алган эжелерибиз бар. Чачтарын кыркып алган, өзүн эркектерге окшотуп алган. Ушундай эжелерди көрүп атабыз да. Же болбосо, азыр бизде ошол эжелер деле, аялдар деле керек болсо, ошол жана атың өчкүр нерседен ичпегендери жок эмес, ичкендери бар. Анан ошол апа кантип өзүнүн кызына жакшы тарбия бере алат? Атаго кыздары чоңойгондо ата кишине айта албай калышы мүмкүн. Апасына сен айт дейт, анан апасы өзү жанагындайдан татып турган болсо, көчөдө жанагындай тырсыйган жынсы шымдар бар, башка нерселер бар, ошолорду кийип алып апа өзү көчөдө ошентип жүргөн болсо, эртели кеч жанагынтип көчөдө болгон болсо, анан ал апа деле кызына кантип тарбия бере алат? Өзүңүз ойлосоңуз, апа деле кызына эмне деп айта алат? Эртегелде өзү кеч келип аткан апа, эртегелде кызына кантип айта алат? Шым кийбе деп кызына кантип айта алат, өзү тырсыйган шым кийип жүргөн болсо? Ошол себептен бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга, кыяматта бардыгыбыз суралабыз Аллахтан астына барганда. Мына ошондо Дайюс деп коет, Дайюс бейиштин жытыны жыттабайт деген пайгамбарыбыз. Дайюс бейиштин жытыны жыттабайт деген пайгамбарыбыз. Ошо Дайюс ким болот десеңиз, Дайюс деген өзүнүн аялыны, өзүнүн кызыны кызганбаган эркек Дайюс болот да. Өзүнүн кызыны кызганган эркек, өзүнүн аялыны кызганган эркек аялыны көчөгө жанантип чыгара бербейт. Аялын дагы карайт. Аялына хижаб кийгизет, жолук салдырат. 5 убак намазда аялы, сүйлөгөн сөзү бардык нерсеси өзүнүн ордунда, гусул тараты ордунда, өзүнүн гусулу жок. Аял кантип кызына гусул алып тараталы деп айталат, мисалычы. Ошол себептен кыяматта эртең бейиштин жытыны жыттабай калбай тургандардан болбошубуз керек. Балдардын тарбиясы жакшы болуш керек. Үйдөгү аялдардын тарбиясы жакшы болуш керек. Анан бизде ушундай да, өткөндө бир жерге тойго бардым мен. Анан молла бата бериңиз дейт. Анан мен бата бердим. Бата берсем, сүйүнүп калды. Алхамдулилла деди окшойт. Кийин мен өзүнө айттым, баягы атасына айттым да, кыздын атасына. Сиз өзүңүз да бир бата бериңиз кызыңызга десем, бата бере албайт бая жердечи. Өзү кызын узатып атат да. Эми кызым бактылуу бол, ушу кармашкан болуң бекем болсун. Ушул күйөө бала менен алдыңды бала бассын, аркаңды мал бассын, ыймандуу жакшы бир үй бүлөлөрдөн болгула деп кызына ушунча нерсени айтып бата бере албайт да. Ошол кишини жакшы эле тааныйм мен, мисалычы. Колуна башка нерсени кармата турган болсоң, андан бул киши жок да. Баяны кармагандан кийин жөн эле сайрайт. Анан жөн эле мындай кызыңа жакшына узатып, аталык батаңды берип кой десең, кантип бата берем дейт да. Ушундай ата энелерибиз бар да бизде азыр. Ошол себептен ата үйдө үлгү болуш керек.
ата үйдө үлгү болуш керек. Кимди жакшы көрөсүң дей турган болсо, балдарыбыз. Биринчи атамды жакшы көрөм деши мүмкүн да. Биринчи биз Кудай Тааланы жакшы көрүшүбүз керек. Кудай Тааланы жакшы көрөбүз биз. Анан Кудайдын буйруган нерселерин аткарабыз. Кудай тыйган нерселерден бардыгыбыз тыйылабыз да. Андан кийин кимди жакшы көрөсүң десе, пайгамбарды жакшы көрөм дейбиз да. Пайгамбарды да ошондой жакшы көрөбүз. Пайгамбар буйруган нерселердин бардыгын аткарабыз. Пайгамбарыбыз тыйган нерселердин бардыгынан тыйылабыз. Анан кимди жакшы көрөсүң десе, андан кийин ата-энебизди жакшы көрөбүз деп айтабыз да. Өткөндө бирөө айтат, келинчегин сынап сурап атат дейт. Сиз кимди жакшы көрөсүз дейт. Мен билип турат дейт. Мен башка бирөөдү жакшы көрөм деп айтсам, өңү бузулат дейт да келинчегим. Мен айттым дейт, биринчи Аллах Тааланы жакшы көрөм десем, анан өзүнө келип атат дейт. Ошентип сурайт да, кимди жакшы көрөсүң десе, ушундай тартипте кетет да биздики баардыгы мусулманчылыкта. Ошонусу кандай ата-энелерибизди жакшы көрөбүз, ошол жакшы көргөн ата-энелерибиз биз үчүн дүйнөдө азыр үлгү да. Ким десе атаңды көрсөтөсүң да азыр. Пайгамбарыбыз өтүп кеткен. Ошол себептен ата-энелер үйдө өзүнүн ордун билиш керек да. Өзүнүн ордун билиш керек. Мына ушул жерде эле мен билген байкелер бар. Абдан сыйлуу байкелер. Балдарынын тарбиясын көрсөң укмуш. Үйүнө барсаң, эртемен багындап да турсаң, баласы ушундай жылуу суун кармап турат. Молдоке тарата аласызбы депчи. Ошондой тарбия берген мыкты байкелер бар. Алла разы болсун. Тарбия ошондой болуш керек. Бала тарбия бериш керек, балага катуураак эле кармаш керек. Аялга да ошондой. Эркектин камчысы катуу болсо, аял не болот дейт бизде? Уяттуу болот деп коет ата-бабаларыбыз, мына аталарыбыз отурат. Бүт ошо шариатка ылайыктуу. Аял кыздарды бекем кармап, тартибин караш керек да. Бул биринчи үйдөгү маселе ушундай болуш керек. Экинчиси, мына мектепке берип атабыз, балдардын бардыгын эле мектепке берип атабыз, Кудайыма шүгүр. Балдарыбыз окуп атат мектептерде, заманбап, жакшы, алхамдулилла, Алла разы болсун. Бирок ушу мектепте дагы агайлар, эжекелер балдарга үлгү болуш керек. Мектепте дагы. Бизде кээ бир мектептер бар, агайлар бар. Мен Кудай сактасын. 10-11 класс балдар менен отуруп арак ичкен агайларыбыз бар. Жок эмес андай да. Биз бардыгыбыз эле телегей тегиз болуп кеткен жери жок. Балдар менен бири-бири менен сурап тамеки чеккен агайлар бар. Мектепте дагы агайлар үлгү болуш керек да. Биз ошо мектептен тарбия алат деп, анан мектепке жөнөтүп атабыз да. Үйдөн жакшы тарбия бере албаган ата-энелерибиз ошол мектептен үмүт кылат да, агайлардан бир нерсени үмүт кылып жөнөтүп атат. Ошол мектепте дагы тарбия жакшы болуш керек, агайлар үлгү болуш керек. Жанагынтип балдар менен кошо ичип кетип калбай, балдар бир жерге жыйылса, кечинде ошолорго барып кошулуп алып анан, же болбосо өзү бир нерселерди уюштуруп, андай болбош керек. Пайгамбарыбыз айткан, мен дагы мугалим болуп жөнөтүлдүм дейт да пайгамбарыбыз. Иннама буисту муаллима деген пайгамбарыбыз. Мен мугалим болуп жөнөтүлдүм деген да. Бул мугалимдик, бул пайгамбарлык кесип. Биздин мугалимдерибиз азыр не болуп атат азыр? Ошол мектепте тарбия жакшы болуш керек балдар. Муну директордон баш болуп, агайлар, эжекелер бардыгы балдарга үлгү болуш керек. Мына биз Союздун убагында окудук, бардыгыбыз эле. Союздун кичине да болсо, баягы чекесин эң акырынан болбосо да бир кичинекей болгучугун көрүп калдык. Мына эмнеде отурган байкелерди бардыгын эле билесиздер. Агайлар, эжекелер келип аткан мезгилде Союздун убагында. Байкелерибиз айтат, кадимкидей жолдун жекесине чыгып, шапкабызды алып күтүп турчук дейт, бай агай өтүп кеткенче. Бу агай мындай болуп өтөт дейт. Саламатсызбы агайда учурашабыз дейт. Алла саламатчылык дейт, ошентип өтөт дейт да. Бул Союздун убагында Кудай жок деп ошондой доордо жашаган да булар. Ошондо тарбия ушундай болгон да. Азыр Кудайыма шүгүр, бардыгыбыз намаз окуп атабыз. Балдарыбызды мечитке алып келип атабыз. Үйдө да намаз окуп атабыз. Бирок мектепте ошо Союздун убагындай азыр мына баарыңардан сурасаң ошентип айтат. Чекеден айтасыңар, Союздун убагында азыркыга караганда жакшы болгон деп чекеден айтасыз, мына байкелерибизден сурасакчы. Динсиздикти Кудай жок деп жүргөн убак болгон да. Ошондо тарбия ошондой болгон да. Бирок азыр биздики Кудайыма шүгүр да азыр. Кудайыбызды тааныдык, мечиттерге келип атабыз, мечиттер көбөйүп атат, даават болуп атат, башка нерсе болуп атат. Бирок мектептерде азыр Кудай сактасын.
Мына мага деле келип атат азыр ата-энелерчи. Балам минтип кетти, балам чегип кетти, балам ичип кетти, балам бир нерселерди жыттап атат, биз билбейбиз, кечинде келгенде эле өзүнөн кетип калган. Ичкен эмес, чеккен эмес, бирок мурунку балам жок дейт да. Көздөр тетирайланып эле бир бале дейт да. Бир нерселерди жыттап келет. Бул бардыгыбыздын немебизде, башыбызда бар бул нерсе, бул көйгөйчү. Ошол себептен мектепте да тарбия жакшы болуш керек. Мектепте тарбия мугалимдерге, балдарга чындап алар үчүн деле аманат, жакшы көңүл буруш керек. Анан үчүнчү нерсе, балдарыбыздын тарбиясы жакшы болсун дей турган болсок, балдардын тарбиясы жакшы болсун дей турган болсок. Мына мечиттен коркпош керек. Мечиттен коркпош керек. Мечитке балдарды алып келиш керек. Мечит. Бул жерге келгенде, мисалы, имам молдакелердин бардыгы мына ошол жерде. Азыр мына имам хатиптен баштап баш болуп бардыгыбыз. Мечитке келгенде, мечитте жаман сөздөр айтылбайт. Бирөөдүн бир нерсесин бар урдап кел. Бирөөдө бар бир нерсесин жулуп кел. Же болбосо жалган сүйлөп тигини алдап кой. Бирөөдүн акысын жеп кой деп мечитте эч качан андай сөздөр айтылбайт. Кайсы мечитке барбаңыз, мечитте жакшы сөздөр айтылмайт. Улууду урматта, кичүүнү затта, ата-энеңди сыйла деген сөздөр айтылат да, жалган сөз сүйлөө деген сөздөр айтылат мечитте. Ошол себептен мечиттен коркпош керек. Жайкы каникулларда балдарды бериш керек. Мына келечек муун деп атабыз. Балдарды ислам тарбиясы менен тарбиялап үйрөтүш керек. Эртең көзүбүз өтүп кетсе, ушул балдар биз үчүн Кур'ан окуй турган. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Иза матал инсан инката анху амалуху илля мин салас" деген да. Эгерде кайсы бир адам дүйнөдөн өтө турган болсо, анын амал китеби жабылат деген сөз. Болду, бардык амалдар токтойт. Амал китебиз жабылат, болду. Бирок 3 нерсенин соогу бизге жетип турат экен. Ошонун биринчиси садака жария деп коет. Садака жария дегени соогу сизге жетип турган садакалар болот. Соогу сизге жетип турат көзүңүз өткөндөн кийин да. Ага эмнелер кирет десе, мына ошол жолоңдо койдуңуз, айылыңызда суу чыгарып берип койдуңуз, мечит салдыңыз, медресе салдыңыз, мына ушул иштер кирет да. Андан кийин эмненин соогу жетип турат десе, валадун солих дейт. Бир жакшы дин жолунда жүргөн, тарбиясы жакшы, аркаңызда бир туяк кала турган болсо, мына ошол балаңыз сизге дуа кыла турган болсо, ошонун дуасынын батасынын тилеги жетип турат сизге. Мына ошондой балдарды калтырабыз десек, мечитке балдарды алып келиш керек да. Молдакелерди кармап, мына молдаке окутуңуз могул баламды деген да. Биздин аталарыбыз ошондой болгон. Биздин аталарыбыз мечитке алып барып, молдакенин үйүнө алып барып туруп, баласыны тапшырып, мына баламды тапшырдым сизге молдаке. Бунун эми сөөгү меники, эти сиздики деп таштап келген мына аталарыбыз турат. Ушундай аталар, мыкты аталарыбыз болгон. Азыр мына биздикилер ошондой кыла албакпы азыр мына жаштар? Төшүбүздү кагып атат бүттүгү, мен кыйратып атам, мен намаз окуп атам, мен укмуш болуп атат дегендерибиз чекеден азыр айта албайбыз да. Кимибиз апар балабызды молдакеге бердик? Кимибиз өзүбүз менен нерге балдарыбызды кошо мечитке ичитип келдик? Көрдүңүзбү? Тарбия, бул тарбия деген нерсе ушундай болот. Эгер балаң жакшы чыккан болсо, кайсы жерде жүрсөң, башың көтөрүлүп жүрөт. Эгер балаң жаман чыгып калган болсо, кайсы жерге барса, сөз сага тие берет, башың жерге кирет. Мына жакында Талас жергесинде биз Кур'ан жарышын уюштурдук. Алла разы болсун. Бир байкелерибизден бирөө келип мага айтты, мен атам ашын берейин деп атам деди да. Не иш кылсам болот дедим. Эмне кылайын деп атам десем, 1 жылкы соём дейт. Аш берем дейт. Туугандарды чакырам, бата алам, дуа кылам атама дейт. Мен айттым, сен эгерде андай кыла турган болсоң, дагы могу нерсени уюштуруп кой дедим чекесин. Ошондо дагы жакшыраак бата дуа болот.
Но талас жергесинде мына кел, мен 2 ай болдум мен шайланганым, айттым. Кел. Өткөндө мына Куран жарыш болду Жалал Абадта. Кандай деген акча сайылды ал жерге. Биз айттым, сен ушу талас жергесинде эле бир Куран жарыш уюштурайлы. Таластын ичинде эле, башка жактан чакырбайбыз таластыктарды. 30 пара, 20 пара, 10 пара, 5 парадан Куран жарышы уюштурайлы. Ошого сен ошол жылкынын ордуна дагы бир жылкы кылып туруп, ошол жылкынын баасын коюп бер. 80 000 сом болсо, $1000 болсо, биз ошону уюштурсак болот. Алдын ала. Анан нар жагына да Кудай Таала бир жүрөгүңө бир нерсени салса, дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Десем болду деди. Казаке сиздин оозуңуздан не чыкса мен ошол нерсени аткарам деди. Мына ошол Куран жарышты уюштурдук биз 4-үндө Таласта. Кудайга шүгүр 16 бала катышты. Биринчи местага 15 000 сом, кийинкиге 10 000 сом. Ушундай кылып 4 места кылып 8 балага приз бердик. Мынакей аш берем деп атты эле. Мынакей Куран жарышы уюштурду. Эртең 9-унда үйүнө барабыз. Ошол жерде дуа тилек болот. Ошол жерде бата болот. Ошол жерде Куран окуган жана балдардын баары Куран окуп дуа беребиз. Мына бул жакшы самалык да. 2 жылкыны союп, 3 жылкыны сойгонуң менен мына Куран жайыш. Мына ушундай иштерди жаса. Эртең артаңдан калган балдарың ошентип каарылар чыксын биздин аркабыздан. Бизге дуа окуп, аркабыздан Куран окуй турган ошондой балдарыбыз чыксын. Куран жаттасын. Кыяматта ошонун үзүрүн көрөбүз да бардыгыбыз. Анан баламды баланча чыкты, туура эми. Балаң жакшы чыкты. Бир жерде жакшы ишти иштеп атат, жакшы. 5 убак намазы бар, жакшы. Бирок Куран жаттап каарылар чыкса, бул биздин баягы Кудайдан тилегенибиз ошол да балдарыбыздын бардыгы тилек кылган. Мына ушул жерде келгениндин 99% баламдан каары чыксын деп тилек кыласыңар да баарыңарчы. Мына ошого мына ушундай жерде ушундай балдардын тарбиясын көтөрүш керек. Балдарга тарбия бериш керек. Мечитке алып келиш керек, Куран жаттаттырыш керек. Мына жанагындай аталарыбыз Союздун убагында келип туруп сөөгү меники, эти сеники деп таштаган ата-энелерибиз болгон. Не азырап келип таштай албайбыз анда? Неге балдарыбызды бере албайбыз? Кудайга шүгүр Талас жергесинде азыр 5 эмес, 6-7 медресе бар. Бер медресеге балаң окусун. Кудайыны таанысын. Сен өзүңө да жеңил болот ошол нерсе. Куллукум мас'улун ан раиятихи деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ар бириңер бая койчуман сыяктуусуңар дейт. Алдыңарда койго жооп берген сыяктуу, ар бирең ушул жерге келип аткан үй бүлө мүчөлөрүңөн эртең кыяматта жооптуу болосуңар. Балаңа эмне тарбия бербедиң? Балаңа эмне түшүндүрбөдүң? Өзүң менен кошо мечитке алып бара берсең болот эле да дейт да. Ошол себептен не кылышыбыз керек экен? Балдарга жакшы көңүл бөлүш керек. Эгер биздин келечегибиз жакшы болсун дей турган болсоңуздар, менден кийин дуа кылсын дей турган болсоңуздар, анда балдарды окутуш керек. Балдарды окутуш керек. Пайгамбарыбыз айтат хадисинде: "Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау 7 синин" дейт. Балдарыңарды 7 жашка келгенде намазга буйругула деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Балдарыңарды 7 жашка келгенде намазга буйругула деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. "Вадрибухум алейха ва хум абнау 10" дейт. Анан 10 жашка келгенде намаз окубаса ургула деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. 7 жашта намазга буйругула дейт пайгамбарыбыз. 10 жашка келгенде намаз окубай болсо ургула деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ва фарриқу байнахум фил мадажи. Анан 10 жашка келгенде бая балдар бизде төшөктө жатканда ортолорун ажыраткыла дейт. Мурун чогуу жата берет. 8, 9, 6, 5 жашында чогуу жата берет балдар. Бирок 10 жашка келгенде ортолорун бөлгүлө деген пайгамбарыбыз хадистин уламасы ушундай. Эми буну хадис уламалары чечмелейт. 7 жашка келгенде балдарыңарды намазга буйругула деди пайгамбарыбыз дейт. Демек 7 жашка келгенде намазга буйру дегени сен өзүң менен кошуп секинден үйрөтүп башташың керек экен да 7 жашка келгенде. Бизде ушундай, биз мусулманбыз. Бардыгыбызды Кудай жараткан. Кудай бар. Кудай баарыбызды көзөмөлдөп турат. Бирөөнүн бир нерсесин урдасаң, эртең кыяматта Кудай жазалайт деп балдарга ошентип секин үйрөтүп башта дейт да 7 жашка келген. Анан өзүң менен кошо эми намаз окуп, намаз деген нерсе бар деп кичине таратты үйрөтүп, өзүң баамдатка турганда балаңды да кошо тургузуп, 7 жашта эмне кылгын деп намазга буйруп үйрөтүп башта дейт.
Эми 10 жашка кирип калды балаң. 10 жашка киргенде эгер намаз окубаса, бул жерде ургун деген хадисте ургун деп келет. Эми 10 жашка келгенде эгер намаз окубай койсо, ургун дегени сен уруп бир жерин сындырып сал деген сөз эмес. Бир жерин көгөртүп колун сындырып сал деген сөз эмес. Кичине нааразы экендигиңди билдиришиң керек да балаңа. Балам, мен сени 3 жылдан бери намазга жетелеп жүрөм. Бирок сен намаз окубай жатасың, бул жакшы эмес деп нааразычылыгыңды билдиришиң керек балаңачы. Анан эгер таза эле болбой койсо, анан бир жерин чымчып, жолбосо анча-мынча какс-кукс кылып кой дейт. Анан кайсы бир адам 7 жашта балаң эмес өзүң кошо уктуп аткан болсоң, балаң 7де турган болсо. Анан хадисти окуй калып эле, казыдамла бүгүн ушундай деди, 7 жашта мен балам 10га чыгып калыптыр, бүгүндөн баштап кичине урушум керек экен деп бир жер сындырып койбогул анан бала. Эгерде айтат, сен 7 жашта биринчи нерсени иштебесең, өзүң менен кошо намазга тургузбадың, өзүң менен кошо мечитке ичирип келе албадың, 10 жашта сен урганга акың жок дейт сен. Эмнеге десе сен биринчи нерсени иштебей койдуң дейт да. Биринчи нерсе эмне болуш керек эле? Намазга секин мечитке ичип келишиң керек эле да балам. Намаз окуйбуз, таарат ал, башка нерсе кыл дешиң керек эле. Анан 10га чыкканда сен уже болду, кечиктиң. Анда сен урууга акың жок, нааразы болууга сен акың жок. Сен өзүң уктап жаттың да. Балаң уже 15ке чыгып калды. Ошол себептен пайгамбарыбыз ушундай деп айткан да, балдарды 7 жашка келгенде намазга үйрөтүп башташ керек. Секин өзүң менен кошо алып барып, таарат алганды үйрөтүп, 2 рекет сүннөт бар, 4 рекет фарз бар деп үйрөтүшүң керек да. Анан 10 жашка келгенде окубай койсо, кичине эмне болушуң керек экен? Нааразы болушуң керек. Анан бир жерин сындырып сал деген сөз эмес. Нааразы экендигиңди билдиресиң сен ошол нерсегечи. Балам, мен сени ушунча жылдан бери сүйрөп жүрөм го, бирок намаз окубай калдың, бул жакшы эмес деп наразычылыгыңды билдир. Демек, динде ла икраха фид дин дейт. Динде мажбурлоо жок. Дин мажбурлоо жол менен келбейт биздин ислам динибиз. Түшүндүрүшүң керек да балаңа. Түшүндүрүп айтыш керек. Ошол себептен урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу бир туугандар, балдардын тарбиясына катуу көңүл бөлүш керек. Балдарыбыз жакшы болуш керек. Мечитке алып келгенде айттым балдарга, мечитте жаман нерселерди сүйлөбөйбүз, жалган нерселерди айт дебейбиз, улууду урматта дейбиз, кичүүдү сыйла дейбиз, чоң аталарыңды, аталарыңды, байкелериңди урматта дейбиз, бирөөнүн бир нерсесин урматтап, эме урдаба дейбиз. Ушундай сөздөр айтылат мечиттечи. Ошол себептен мечиттен коркпош керек. Азыр мечитке балдар барып баштаптыр десе, кээ бирөөлөр туура эмес ойлонот да, мечитте тигүү депчи. Жок, андай эмес. Мечит бул Кудайдын үйү. Жакшы сөздөр айтылат. Ушул жерден келип жакшы сөздөр угуш керек. Ошого анан амал кыла билиш керек. Демек, үчүнчүсү ушул мечиттен балдарды тыйбаш керек. Биз бардыгыбыз мусулманбыз. Эртең каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Аллах Тааланын астына барганда жооп бересиң ошол нерсеге. Эмнеге мечитке алып келбедиң деп да сурак болот сага. Эмнеге балдарыңды намаз окутпадың деген сурак болот. Эмнеге балдарыңды орозо кармаганды үйрөтпөдүң деген суроо болот эртең кыяматта барбыз. Демек, эң жакшы белек эмне экен? Балага сен берген адеп акылан. Башка сен жанантип эки таш үй калтырдым, башка калтырдым деп, мен белек жакшы нерселерди калтырдым дегениң менен, анын сурагын сен бересиң кыяматта. Аны балаң сага анын үчүн сурак бербейт. Анан төртүнчү нерсе дагы бар. Мына смилер бизди тартып атат, азырда мени тартып атат да. Мына бардыгыбызда соткалар бар мыналар. Азыр ушундайлардын заманы болуп кетти азыр. Мына ушул нерселерди контроль кылыш керек үйдө. Былтыр Кудай берди, бардыгыбыз бая пандемия учурунда үйдө жаттык. Мондай баладан баштап мондайына чейин ар биринин колуна бирден сотка болду да. Ошолордун баардыгын контроль кылыш керек. Балаң эмнени көрүп атат? Балаң ким менен байланышып атат? Ошонун баарын контроль кылыш керек. Үйүңдө тарбияң жакшы болду, укмуш мыкты, үйдө тарбияң жакшы. Мектепке барганда да мугалимдер өтө мыкты болду, жакшы болду, Кудайга шүгүр, альхамдулилла. Мечитке алып кетип атасың балдарыңды. Бирок ногу менен ошол нерсенин бардыгын, ошол үйрөткөн нерселердин бардыгын 10 мүнөттө эле мына жазында жанагы суу пардагандай пардап чыгарып салат 10 мүнөттүн ичинде. Мен жана айттым, Союздун убагында да мындай болгон эмес деп айттым. Азыр мисалы бардыгы чоң үйдө бир нерсени көрөсүң, туурабы? Кылчаба көрөсүз да сиз деле балдарыңыз менен отуруп алып. 5 мүнөткө жетпей уже болду. Чыгышка туура келет да. Балдарың менен отуруп азыр моундай телевидение башка нерселерден чогуу бир нерсе көрө албайсың да. Туура эмес айтып атамбы? Ошондой да.
Демек ушулдан нени көрүп атат, эмне болуп атат контроль кылыш керек. Мен жана айттым, жанагы байка айтат, Союздун убагында да мындай болгон эмес дейт да. Ошол Кудай жок деп жаткан учурда дагы мына СМИлерден, телевизордон андай нерселерди берчү эмес дейт. Бирок азыр бардыгыбыз дин өнүктү, Кудайга шүгүр, бардыгыбыз укмуш болуп атат дейбиз. Бирок могдан балдарыбыз азыр эмне көрүп атат азыр? Мына былтыр баарын жадагың үйдө жатып алып, жадагың бар. Балдар үчүн мектеп ачылса экен. Мектепте жалгыз мугалим, өзүңдүн үйүңдө бере албаган тарбияны, анан башка бирөөдөн андай болбойт да. Өзүңдө бар нерсени бирөөгө бересиң да. Өзүңдө бар нерсени бирөөгө бере аласың. Демек, тарбияны үйдөн, балдар тарбияны үйдөн алыш керек. Мыкты тарбияны үйдөн беришиңер керек бардыгына. Демек, балдардын тарбиясына эмне кылышыбыз керек экен? Келечек муун жакшы болсун дей турган болсок, балдарыбыз мыкты, илимдүү, аалым, жакшы илимпоз болсун дей турган болсоңор, балдардын тарбиясына жакшы көңүл болуш керек. Мыкты кылыш керек. Ошондуктан Кудай Таалам жаштарыбызга ыйман ынсап берсин. Мына бардыгыбыз мечитке келип атабыз. Бардыгыбыздын эртең кыяматта Кудай Тааланын астына барганда жооп бере турган күн келет. Бардыгыбыз бири-бирибизге жооптуу болобуз. Балдарыбыз үчүн ата үйдө жооптуу ата болот бардык нерсеге. Сырттан адалдан таап келген ата болот, үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгына жооптуу ата болот. Энелерибиз бирок балдардын тарбиясын үйүндө отуруп алып, балдардын тарбияларына жооптуу ошол энелер. Бирок ата-эне кыяматта экөөңөр бардыгына жооптуу болосуңар. Ошол себептен жанагынтип көчөгө жанагынтип чыгарып койбой, кыздарыбызды, балдарыбызды не кылыш керек экен? Тарбияны мыктылаш керек, бекемдеш керек. Эгерде келечегибиз жакшы боло турган дей турган болсок, бардыгыбыз ушул нерсеге көңүл бурайлы. Кудай Таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах Субхана ва Таала бардыгыңыздардын келген ниеттериңиздерди кабыл кылсын. Үй ичи менен тынч, аман, эсен болуңуздар. Жаман көз, жаман сөз, жаман иштерден Кудай Таалам бардыгыңыздарды сактасын. Жаштарыбызга Кудай Таалам ыйман, инсаф берсин. Аксакалдарыбызга чын ден соолук, узун өмүр берсин. Төрөбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Келечек муунубуз жакшы болсун десек, бардыгыбыз ошолордун камын көрөйлү. Ошолорго билген насаатыбызды айталы бардыгыбыз. Үй бүлөдө тарбияңыздар жакшы болсун. Саллаллаху алейхи расулина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Anda men de bir soru. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah